Тазалык ишканасында бүгүнкү күндө кадр маселеси эң актуалдуу проблемалардын бири ойдон калууда. Андыктан маселени жеринен чагылдыруу үчүн биздин чыгармачыл топ дал ушул ишкананын базаларынын биринде турабыз. Жолдош мырза, саламатсызбы? Айтып койсоңуз, азыркы тапта кадр маселесинде кандай абал? Жалпысынан тазалык муниципалдык ишканасында 2300-кө жакын адам штаттык бирдик. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин ишканада 300-төн 400 штатка чейин бүгүнкү күндө кызматкер жетишпейт. Ишкана директорунун айтымында көпчүлүк кызматкерлер бир аз убакыт иштеп, андан кийин жумуштан чыгып кетип жатышат. Ишкананын орточо айлык акысы 40 000 сомдун тегерегинде болсо, ал эми тонналап жүк жүктөгөн айрым жигиттер 105 000 сомго чейин алышат. Мына мисал үчүн бул октябрда начислениясы ошо кээ бир балдардын жакшы иштегендердики 105 000 начисление болгону бар. 100 000ге чыкса дагы баягы кыргызстандык кызматкерлер келбей атат. Эми өзүңөр билесиңер да, тазалык муниципалдык ишканасы биринчиден бул таштанды менен иштейт. Таштанды менен иштеп, анан ар бир эле адам ошол таштанды менен иштей албайт. Ага дагы чыдаган дагы адам керек да. Ошон үчүн көп адамдарга айлык маянасы баягы биринчи орунда эмес. Атеф Пакистандан келген эмгекчил жигит. Тазалыкта иштеп жатканына 1 жылдай болуп калды. Айына орто эсеп менен 45 000 сом алат. Кээде андан да көп чыгат. Өзү болсо жөн гана жумушум мага жагат. Баары жакшы деп кубанып турат. Работа нормально, это тазалык, это молодец, это хорошо. Работа нормально, это дом нормально, кушал нормально. Это очень красиво. Биринчи мындай бир көрөлү кандай болот деп 10 пакистандык жаранды атайын жумушка алдык. Бардыгын мыйзам чегинде визасын аштырып, бардык төлөмдөрүн төлөп, азыркы күндө ошол келген кызматкерлер иштеп жатат. Анан мындай наразычылык жокпу? Жок, эч кандай наразычылык жок. Себеби аларды биз деген 10 киши бир жерде иштебейт. Аларды биз бөлүп экипаждарга бөлүп коебуз. Алар биздин эле кыргыздар менен аралашып, чогуу бир туугандай кылып, бир нанды бөлүшүп жеп иш алып барып жүрүшөт. Шаарды тазалоодо жаңы заманбап техника колдонулса да, жолдорду тазалоо жана таштандыларды чыгарууда адам эмгеги негизги орунда турат. Тазалоо эң оор жана жооптуу иштердин бири. Ошондуктан тазалык кызматкерлеринин эмгегин баалап, жашаган жерибизди таза кармайлы.